Da Çayek kalkosунун ошондо Чоң Уштоо деген жеринде Кансалык деген айтылчу. Бос чоң үйдей чоң босташ бар эле. Ошондон ошол эки аркан боюга жетпеген өйдөрүктөн кастырып. Ал эмне болуп Кансалык десе имиш угулчу экен. Мындай айтылчу ата бабалар. Ушул жерден кетип кайра кийин келбей калышкан болгон оокаттардын баарын катып бияктан душмандардан коркуп качып шойдон келген жок дешти. Анан Киндиктөө деген жер бар, Карадөбөдө. Ошонун кичине эме күнбатыш жагында, Карадөбөнүн тең ортосунда чакан кичинекей зоолу дөбө, күнбатыш жагында түбүндө ушу чоң алачыктай ачык тегерек тешик бар болчу. Анан ал мындай эмиш болчу. Нары зындан деген, нары Минкушта зындан деген жер бар. Эки зындан деп коет, чоң зындан, кичи зындан деп. Экөөнүн кошулган аяк жагы бир 20 гектардей болгон аянтча. Ошонун күнбатыш жагында бир зоонун түбүндө үңкүр бар. Ал үңкүрдүн ичине карап көрсөң, бир 400 кой баткыдай. Анан нары жагы караңгы, киши кирип кетти. Анан караңгы, анан баргандан коркосуң. Ошон аталарыбыз айтчу. Эме деп теге ушундан киргенде теге Киндиктөөдөн түшкө жакын чыгат экен деп. Анан кийин эми ошондо тигинден түз алганда, бери болгондо түз алганда, бери болгондо 15 чакырымда түз барганда. Ушинтип айтчу экен, анан деген имиш бар болчу да. Анан ошол үңкүрдөн аждар сойлоктоп коет. Аждар сойлоп кеткен. Ошо зындан демеп туруп, зындандын белин ашып, сары боор деп коет, ошону капталдап, анан тике түшүп, анан чоң дөбөнүн капталы менен кеткен дагы кичигерээге таштап коет, ал суудан өтүп, анан кийин сасык таштай менен кеткен. Анан Агылактын башы, анан Каракүнгөйдөн барып эле жанагы Кеңтөр деген жайлоонун этегинде Баксыбай деп коет, ошого тике кирип, андан Эмел деген жайлоонун аяк жагын Кашкасуу деп коет. Ошо Кашкасууга кирип кетип анан дайынсызда. Эми азыр ошол жерде мындай. Азыр айрым жерлеринен жүктүү бодомал көрүнбөйт. Ошо аждар сойлоп өткөн жерден. Анан уже шагыл толуп кийин эметип калгандан кийин да. Анан кийинчерээк могу Киндиктөө өзөгүнө зоо болуп үстүнөн шагыл тиге эмес, тике болчу, анан жел чыккан турчу да. Анан тике болчу, ошого шагыл кулап түшө берчү. Анан азыр бир топтон бери мен бара элекмин, бир 15 жылдан ашып калды. Бүтүп калды го. Анан мен бул окуяны бай имиш деп элден угуп жүрүүдө, анан 70-жылы зоотехник окуп жүргөндө мен Светлимистан бүттүм да. Техникумду окуп жүргөндө Сакманга айдалды. Андан аркы Ак Суу району эмеге түпкө карачу. Түп менен бир район болчу. Анан тетиги Дзержинский деген совхоз бар экен, Кемелов Мурат деген директор бар экен. Ошонун немесине Сакманга барып калдык. Айдымда жердеш балам Докторбек деген экөөбүз бир корого түшүп калдык. Барсак аяктагы Кытайдан 65-жылы келгендерди кытайчы кыргыздар деп коет экен. Анан ошого түшүп калдык. Анан катты таанышпайт экенлер. Анан ошентип эле Сакманда жүргөндөн кетерге 1-2 күн калганда экөөбүз баурашып отуруп, Сакманчага кайтарабыз. Мен аянга ошо 3 ачык сыяктуу болуп калдым. Кемел Мурат келгөндөн кийин, Кемел Мурат келгөндөн кишим жактырып туруп, сен хорон тейдесиң деп койду. Баарын деп деди. Анан экөөбүз чаган экөөбүз сүйлөшүп отурсак, сурап калдык аяктыксың деп. Анан жумгалдыкмы? Ой, жумгалдык болсоң, мага бир аманат бар деди. Эмне аманат дедим мен. Менин атам мага дайын деп кеткен дейт. Атамдын атасы атама дайын деп кетиптир дейт. Ушул жумгалда алар ошо деме, ошо чоң атасы тиге айткан го. Эме деп тиге бир күн ошондо 18-20 кесим эле дептир. Анан айдыбызга бир сакалдуу киши келди. Анан мурунда келип, 1-2 келип кеткен, бирок ошондо келгенде эле эмнегедир айылдагылар чакырып, сыйлашып, анан бир жумадай жүрүп калды дейт. Анан бир күн эле эл чогулуп, бир дөбөчө отуруп дейт, аксакалдардын баары. Анан отурганда эле мен бул эмне отуруп калганда эле кызыгына бардым дейт, бар көрөйүн. Анан барсам төр жагында экен дейт. Анан ошондо эл келип бүттү, эми келип бүттү, айта бериңиз деп калыш дейт, жаңы айылда аксагандар. Анан 80ден өтүп калган кишилер бар дейт. 90га басып калган курактар дейт. Бирок алардан жаш дейт.
Анан ошондо тигиш айтты, мени канча жашта деп ойлойсуңар деп. Анан ашып келсе 70-тесиз дейт. Анан унчукпай деп отургандан кийин ооба менин өңүмө караганда ошондой деп айтты. Анан бирок мен быйыл 160-тамын деп айтты. 160-тамын. Деп анан унчукпай отургандан бир топтон кийин мен муну мындан өмүрүм акырына акындап калды окшойт. Эмне болсо да кайрылгы деп айтып жүрөм. Ушул эмемди. Анан силерге да аманат болсун мен айтып берейин деп айтты. Биз Жумгалда элек. Жумгалда кара дөбөдө турчу элек. Кара дөбө өзү бушук элек да, ооз жагы, баш жагы 5 сала келет дагы, башы кең кол, аягы бир кол деп айтылат да. Анан ооба. Тиги Ия. Таштөбө чоңдөө. Жал, Таштөбө чоңдөө өйдө Курмангол тараптан. Кара дөбө деген нары чаяк кысылыстын эмеси кыштоосу. Аякты көп бишүүлбейт. Барган киши көрсө кызыккыдай жер. Талашпаңыз. Буспай турчу. А дегенде аманатты угуп дейт. Анан кийин баягы жерден кийин ошо жактан келди келе. Ошондо калмактар келип качып, кайрага барабыз деп бара албай калдык. Мен кыскартып өтөм да. Анан кийин ошо Киндиктөө деген эме чоң Штоо деген жерде чоң кара үйдөй таш бар, бос таш. Ошонун кезигесине болгон оокатыбыздын баарын кийиске салып, эгин болгонун баарын катып, атыбызга эметип эле караңгыда ашып кеттик эле. Кереге таштап коет ошону тиги кабакка ашкан жагы бар да. Түнү менен качып кеттик эле дейт. Ошо ойдон бара алган жокпуз. Шартта болгон жок. Мен курлуунун баары өлдү. Мына мен быйыл 160-тамын. А буга мен бир төлгөмүшү дейт. Өзүм мергенчи болуп жүрдүм эле дейт. 18 жашта элем деп айтты. Ошо кабактын ичи чытырман болчу дейт. Атам да чоң мерген айтып калчу да. Тиги бир жестим шок аябай болчу дейт. Кийин демо орустар келип, карагайлар дөрттөп, анан кыркып, анан суюлуп калды дейт. Жолдо киши өтө алчу эмес дейт. Жалгыз жарым киши баспай эле чогуу жүрчүбүз дейт. Чөөлөр ээрчип жүрчү бирлеринен. Анан ошентип жүргөндөн бир кийүүгө бир тат албай ушинтип жүргөн кезим дейт. Деп айтты. Анан кийин кызып бүгүн кийикке барып келейинчи деп анан барып анан неметип кызыгып басып эле анан такыр кийик таппай койдум дейт. Анан бир убакта бир жерден кийик көрдүм дейт. Анан кийик көрүп аңдып барып өңүп атсам дейт, жаралуу болуп калды дейт. Баягы кийикти каякка кубалап баратканын билбейт, Аллам жатат дейт, кайра кетет дейт. Абыкка сүйөнүп алган кийик ушундай болот да. Жон койсо жаткан жерине каны үйөлүп калат. Анан баягы чарчап отуруп бир убакта бир аябай шайым кетти дейт. Шайым кетип эле анан бир зоону түптөп баратсам, кийик асты менен кеткен дейт. Мен да кетип барсам эле зоодон эле бир кичине суу агып атып бер дейт. Аны агып аткан суун эле эмете коюп жүрбөйт, башымда топумду ала коюп, топум Удай шүгүрдүү топу болчу дейт. Ошо топу менен толтура бирдиштим дейт. Кайра бирди жартысынан өйдүрүштүм дейт. Анан деп отуруп калдым дейт шалдырап. Анан отуруп калгандан кийин да бир убакта чарчабай ошондо бир топ канча отурганын билбейм дейт. Анан бир убакта баягы кийик эсиме эс алып, кийик эсиме түшүп анан баягы кийик кайда десем деп кийик неметпесин карайынчы деп неметедим дейт. Анан бир убакта туруп, мындыгымды алып немесем, баягы соонун борун агып аткан суу жок дейт. Мунун эмелек ичкен суум каяка кетти. Деп эле нары жагына чыгып, бер жагына чыгып, соонун борлорун баарын эмесем, ным да болбойт дейт. Анан бул эмнеси? Мага бир сыр көрүнгөн экен деп көпкө нары бери басып карадым дейт. Ушке ушул жерден чөөлө жанына отурдум эле деп эле. Анан ошо менен Гушайман болуп үйгө кеттим деп. Кийик деметкен жокмун дейт. Анан кийикке чыкпай эле, эч кимге айтпай эле ошентип жүрдүм дейт бир топко. Анан бир топко жүрдүм дейт. Андан кийин бир күнү тиги дагы ошентип отуруп 3 айдай убакыт өтүп анан эметип калганбыз дейт. Анан дагы кийикке барайын, эмне кылсам деп эле анан кайра айлап андан барсам кийикке бардым дейт, аттым дейт. Анан күзүнүндө эле жанагынтип эгин тегинибиздин баарын жыйнап бүткөн кезде жанагында эме барып калган, качып кеттик дейт. Ошол бир жарым топудан ашыгыраак ичкеним ошол менин өмүр жашым болду дейт. Жарымынан өйдөрөөк болчу дейт. Жана 10 жаш кошулду болуш керек. 160. Анан мен муну аманат кылганым Жумгалдан киши келсе, анан эми уругунда айткан дейт. Антиги чоң атам айтып бер дейт. Атам мага айтты, анан кийин уругунду унутуп калыптырмын дейт. Айсыроо экен. Анан кийин ушуга аманат ушуну айтып койгула. Ошо жактан тың чыккан балдар болсо эртең күн иштеп келсе, бу жерден уруктарын табат.
мен болсо мен де балдарга айтып кеттим, ана бияктан антеби минтеби бизде шашоо шактыле начар. Анан аяктан баягы дагы жакшы болуп калса Совет өкмөтү чыгылектелүү деп дал ичак. Анан кийин аяктан бир жакшы шарт болуп калса кетип калчылар болуп калабы. Ушул илгери үмүт менен кыдырып жүрөм. Эми мен силерге мындай келбейм, мен ушу акыркы көрүшкөнүм деп. Ошо ойдон көргөн жокпуз деп айтсайын. Анан атага чоң атам эки жактан келген ошо жуң калдык барбы? Баланча барбы деп сурап беришкен. Абейин тигил өз атасы ошентип беришкен. Анан өз атасы ошентип анан бир күнү кайтыс болгонда экөө тең 80ден ашып 90га жакында өлдү дейт. Атам дагы, чоң атам дагы. Атыгыш 60-тарда такылган киши. Анан ошону аманат балам, ошону бирөө болсо бирөөнөн угуп анан ошону сен эсиңе алып унутпай айта жүр дедиле. Анан мен сага раз жолу угуп калбадымбы? Анан мен сага айттым. Ушулар барбы деди. Анан мен айттым, ал бар. Биз ушундай айтыпчы, биз бирок жомок деп ойлочубуз дедим. Жанагы үңкүр да бар тигинден чыккан. Анан анда майта эме таш, калкар ташты коюп ичи менен өтөт дегенди укчубуз дедим. Анан аждар сойлок деген бар, асырдын ичинен өтөт, аждар сойлок ушундай кашкасы деген кирбидет. Алардын баары бар. А биз муну анын жөнөкөй деп жүрсө, асыр систем мени угуп таң калып атам дедим да. Таң калып атам, бул чындык турбайбы анда. Анан ушу кан салыгынан калмактардан качып деп, анан калмактардын бүрсөлөрү бар, анын баарын айдоо кылып сөткөн. А сиз эмне болуп биякты кайра келип калдыңар дедим да мен. Кытайдан баарыңар эле келдиңерби? Жок десем, жок. Биз Кытайдан келбей эле, биз мурда бияктан Кытайдагы бир эме менен качып барганбыз дейт. Качып баргандан кийин кайра ата-энелерим келген дейт. Келгенде орустар келип калды дейт. Анан орустар келгенде балдарыбызга күбөлүк берип, улуу чоңдорубузга паспорт берген экен дейт. Анан ошо паспорту анан тияктан барып Совет өкмөтү менен эметкенден кийин кытайлыктар Совет Россиянын документин алган паспорту барлар, метрикасы барлар кетесиңер дейт. Анан ошолорубуз гана келди, асырагыбыз, калганы калды тиякта. Анан деп кийин оксам көрсө, азыр аяктагылар эки мамлекеттин ортосунда эметкенде тигил элдер Россияга барбайбыз, бияктан жашайбыз деп келишим менен гана эмекен да. Кытайга да тиешет эмес экен ал деп. Келишим менен гана калып калышкан экен. Анан муну неметип баягынтен бери ушундай болсо бир айтып койсом, баарыңар кыдырып жүрөсүңөр. Билгениңер барбы деп. Эми жумгалдан дагы эски кишилерден муну билген калган жок. Кызыкчы да киши жок. А мен деле кызыкмак эмесмин. А жанагындан уккандан кийин анан эс тартым баарысы да. Анан эми Кудай буйруп ушуңер ийгиликтүү болуп, могу якы бүтүп, анан чет мамлекет жагы башка. Бул болсо жана Кызылдыз бар го? Кызылстан тиги бир мына бул эме түштүктү карай кетет. Жаң жол десе, качкен каратоосун десе, чолок терек деп коет күнчүгүшөн, тиягын карадөө деп коет. А тиги жана Зоокадагы Саргамыш жакта башка. Ал башка. А бул болсо ошо жерге кышташат. 20 корогой кыштачы. Жылкы кыштачы, уй кыштачы. Анан асырда чоңур негизи баягы өтө чоң көлдөй чоң болбосо дагы, бирок кыштоо жайлоолугу чакан, анан неме? Тиги шаар түштүлү жерде негизи аябай жакшы.